Разакнахум, рызык деген сөз бир гана акча эмес тугандар. Бир гана дүйнөгө эмес. Сага берилген нематтын бүт бардыгы рызык. Сага берилген нематтын бүт бардыгы рызык. Ошо биз берген рызыкыны алания сирран Алла жолунда сакташат дейт. Мисалы, илим бул дагы рызык. Эми сен рызыкыңды бересиң. Алания сирран таркатасың. Бул дагы рызык. Куран бул дагы рызык. Ошону сен окуп үргөтөсүң. Алания сирран. Түшүнүңөрбү? Ахлак, бирөөгө күч-кубат берген, күч-кубаты менен бирөөгө жардам бересиң. Бул дагы рызык. Алания сирран. Ошон үчүн рызык дегенде, Алла жолунда дегенде бир гана акчаны гана түшүнүп калган туура эмес нерсе. Акча эмес. Аллах берген нематтын бүт бардыгы рызык деп айтылат. Мына ошон үчүн Куранда Аллах айтып атат: "Ва анфaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya." Көрдүңөрбү? Биз берген нематтарды, рызыкларды алар жашырын жана ашкере, алания ачык беришет.